Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус Бишкекте дагы 2 бейтаптын өмүрүн алды. Бир күндө вирус дагы 23 кишиден жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова 9 марттагы брифингде билдирди. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун жалпы саны 1475 кишиге жетти. Пандемияда илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 86.606 киши болду. Анын 83.606 айыгып чыкты. Бүгүн 9 мартта Ак үйдүн алдында Конституциянын жаңы долбооруна каршы митинг өттү. Наразычылык акциясына мурдагы депутат Исхак Масалиев, Конституцияга каршы борборунун өкүлү Жеңиш Молдокматов, Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана жарандык активисттер катышты. Алар бийликке легитимсиз парламент тарасын, Жогорку кеңешти каржылоо токтотулсун, тез арада жаңы парламенттик шайлоо дайындалсын деген талаптарды коюп жатышат. Бүгүнкү тынчтык митингге чогулганыбыздын негизги максаты өлкөдө орун алган мыйзамсыз саясий реформалардын жүрүшү болуп жатат. Азыркы жүрүп жаткан саясий реформаны токтотуу. Тактап айтканда, Жогорку кеңештин 2 мартта Конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо ордуна анын референдум тууралуу мыйзамга тиркеп биринчи окууда кабыл алды. Ошондой эле легитимсиз парламент тарап каржылоону токтотуш керек. Ага каршы бүгүн тынчтык митингге чыгып жатабыз, деди Молдокматов. Белгилей кетсек, Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган. Чүй облусуна караштуу Жайыл районунда өз энесин өлтүрүүгө шектелип уулу кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 9 март күнү таңкы саат 6:30 чамасында Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнөн нөөмөт бөлүмүнө жергиликтүү жашоочулардын бири Арал айылындагы үйлөрдүн биринде аял кишинин жансыз денеси табылгандыгын билдирген. Бул маалыматтын негизинде окуя болгон дарекке дароо Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу чыгышып, ал жерди кароо учурунда аял кишинин жансыз денеси табылган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130 беренеси киши өлтүрүү боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Териштирүү иштеринин алкагында 1940 жылы туулган жергиликтүү жашоочу экендиги такталган. Кылмышка шектелип каза болгон аялдын 1977 жылы туулган уулу кармалган. Шектүү күнөөсүн мойнуна алып, апасына бензин куюп өртөп жибергендигин билдирген. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга камакка алынып, зарыл болгон экспертизалар дайындалды. Алдын ала маалыматтар боюнча шектүү жаран психикалык жактан жабыркап келгендиги маалым болгон. Сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда.